Кыргызстан жакынкы 5 жылда экономикасы өнүккөн эл өлкөнүн катарына кирет. Муну жаңы келген өкмөт пландап жаткан КСДП фракциясынын жыйынында белгилүү болду. Бирок дымактуу өкмөттүн экономикадагы өсүшү боюнча күтүүсүз жаңылыгы эл өкүлдөрүн таң калтырды. Жомокту токуганда дагы жөндөп токусалар болмок. Мен эми айтайын, биз Кыргызстандын экономикасы көз карандыбыз да, кум төрдүн алтынына. Эгер Кыргызстандан 230 миллиардка товар өндүрүлсө, анын 100 миллиарды алтында. Анан каяктан 50 мамлекеттин катарына кошуласы мен түк түшүнбөй турам. Бүгүнкү күндөгү акыбалыбыз бул 192 мамлекеттин ичинде 150-чы орун. Анан ушундай экономикалык секирик жасасыш үчүн Англиядан экономика боюнча эксперттерди, Малайзиядан, Сингапурдан алып келишибиз керек да. Өлкөнүн экономикасы аз убакыт ичинде чоң секирик болот дегенди эл өкүлдөрү жөө-жомок катары сыпатташат. Бул өкмөттүн кезектеги жалган жана кагаз түрүндө жазылып калчу иши. Анткени аткаруу бийлиги жакынкы райондордун бири Сокулук районуна сары эсеп салышса болот. Эл өкүлдөрүнүн айтымында, алыска барбай эле Борбор калаага жанаша жайгашкан Сокулук районундагылар сууга чаңкап турат дешет. Ал эми өкмөттүн отчетунда баары ызымга тизгендей, мындай социалдык маселелердин карааны да жок. Там целые гектары земли, гектары бесполивной воды остаются. А зачем сейчас здесь отуратас гевер дыйкандарга? Эртең эле чыкпайлы экөөбүз байке. Барып келеличи ошого. Сиз айтып аткан гевер. Бул гевер эмес, бул ишкерлердин жарымы ыйлап атат. Чыгыңызчы региондор, кабинеттерде отуралы чыкпайсыздарбы? Бардыгына жетпей калышы мүмкүн эмес, геверлерине жетпей калышы мүмкүн да. Эми депутаттардын макта жарым региондордо кыдырып келишет, барып шайлоочуларына сиздин көзчө чалып чыгышсын. Биз алдап атсак кандай, сиздер чын айтып атсаңар, эмне кандай өнүкпөй жатат деген сөздөн кечирисиз, мен бул жерге айтышканы келген жокмун да. Мындан тышкары депутаттар өкмөт өкүлдөрүн бир топ сынга алып, отчет берип жатканда олуттуу белгиленген сандар боюнча одоно каталары да таап жетишти. Мына эң биздин державаларыбыз Россия 77-нчи орун 8664 дейт. Кытай болсо 71-нчи орун 8800 дейт. Жөн эле урдура бересиңер, айтып, жана экспорт, импорт ошонтип атасың, силерчи, мен ошончо айтып атам, күмөн санап атам силердин даналарыңарга, цифраларга. Анан Кыргызстан болсо 157-нчи орунда, 2017 жылдын жыйынтыгы менен $1042 болуп атат. А силер 3 жылда 50-ге киребиз дейсиңер, анда 3 жылда ВВПны 16 эсе өстүрүп коем деп атасыңар. Мындай реалдуу айтсаңар ойлонуп турупчу. Жыйындын соңунда аткаруу бийлиги сын пикирлерин эске алуу менен бирге кийинки отурумга жакшылап даярданып келүүсүн билдиртендиришти. Негизинен КСДП фракциясы өзү бийлик башына туруп, өздөрү көргөзүп бекиткендиктенби, же эл көзүнө кыйкырып сүйлөөнү адатка айландырганбы, айтор адаттагыдай эле каталарды оңдогула деген жөө менен ынанышты. Азамат Бакиров, Хаммет Беренкулов, Next TV күнү темасы үчүн.